Саламатсыздар достор. Бүгүн сиздер менен биз JavaScript программалоо тилиндеги маалыматтардын тибин, башкача айтканда, өзгөрмөлөрдүн тибини үйрөнөбүз. Англисче аны data types деп коет. Бүгүн ал жөнүндө үйрөнөбүз достор. Сиздер менен биргеликте достор, JavaScript программалоо тилинде өзгөрмөлөрдүн 7 тиби бар экен да. Мурда болсо char ошондойлор да бар болчу. Азыркы учурда char андайлар жок. Примитивдүү типтерге numbers, string, boolean, null жана undefined деген кирет экен. Ал эми примитивдүү эмес типтерге object менен arrays, башкача айтканда массивдер кирет экен. Достор, бүгүн сиздер менен биз примитивдүү типтерди өтөбүз. Кийинки сабактын уланышында объекттер жана массивдер жөнүндө үйрөнөбүз. Достор, башка программалоо тилдеринде ар бир типтин өзүнө жараша кандайча памятти алышы мүмкүн да, биттерге бөлүнөт да. Мисалы, бул жерде short int деген бар, 16 bit дейт, byte деген неме бар, ал 8 битти камтыйт. Ошондой эле long int болсо бул жерде 32 битти, long int болсо 64 битти камтыйт экен да. JavaScript'те болсо 2020-жылдан баштап уже бардык number'лер, башкача айтканда integer, башка программалоо тилдеринде int деп коет, integer деп коет, JavaScript'те ал number болуп калат. Number болсо 64 long биттин памятин ээлейт. Достор, баштайлы. Анда эмесе бизде мисалы a барабар 5 дей турган болсок, анда бул бизде integer number болот да. Бул өзү цифра болгон үчүн number болот. Эми бул абыздын тибин көрө турган болсок, type of деп көрөбүз. JavaScript'те type of деген функция бар. Ал type of'тун жардамы менен биз өзгөрмөнүн тибин көрө алабыз, достор. Так. Бизде өзгөрмөбүздүн тиби number болду. Ошондой эле var деп туруп name десек, JavaScript'те биз number'ди, цифраларды number менен билебиз тиби экенин. Тиби number тибинде болот экен. Ал эми chарлар, кандайдыр бир символдор, бул тиби string болот экен да. Айдана деп жазсак, анда name'дин тибин көрө турган болсок, анда бул тип уже string болуп калат. Иштетип көрөлү кайрадан. Бул жерде string чыкты. Андан кийин дагы бир тип бар, бул var деп boolean тибинде деген бар да. Бул boolean дегенибизде чындык же жалган, башкача айтканда true же false деген маанини алат. Бул true false кандайдыр бир условияларды койгондо, бул студентпи же студент эмеспи деген учурда, студент болсо true, студент эмес болсо false деген маанини алат да. Ал эми a барабар 5, b барабар 10 десек, a менен b'ни салыштырганда 5 менен 10 барабарбы десек, анда 5 менен 10 барабар эмес го, ошол учурда жок, жалган деп false деген маанини кайтарып берет. Мисалы, c дегенге биз false десек, бул деген false, жок, жалган деген маанини камтыйт дагы. Бунун тиби boolean тибинде болот, достор. Boolean деп чыкты. True boolean тиби өзүнө эки эле маалыматты камтыйт да. Бул true же false, туура жана калп, жалган деген. Андан кийин, достор, бизде мисалы var деп туруп price дей турган болсок,
price деп эле кое турган болсок, биз price деген өзгөрмөнү жарыяладык, бирок ал price деген өзгөрмөгө эч кандай маани ыйгарган жокпуз. Ошондуктан ал эч кандай маани ыйгарылбаган учурда пустой болуп калат дагы, ал undefined деген маанини кайтарат. Биз бул жерге price'ти өзүн чыгарып көрөлү. Price бул жерде маанини камтыбагандыгы үчүн бул жерде дагы undefined'ти бериши керек. Ал эми undefined'тын тиби дагы өзү эле айтып тургандай, бул жерде айтат го, undefined эч нерсе жок, эч нерсе табылган жок. Ошон үчүн тиби дагы белгисиз болуп undefined болот, достор. Бул жерде биздин маанибиз price мааниси жок, undefined болду. Ошол эле undefined'тын тиби дагы undefined болду, достор. Достор, JavaScript'те ушундай түшүнүк бар. Мисалы, амалдар аткарылып атканда солдон оңдукка карай аткарылат. Мисалы, 5 плюс символду 5 деп кошо турган болсок, андан кийин мисалы алтынына кошо турган болсок, бизде жооп караңыздар, бул жерде 5 деген бизде цифра, number, андан кийин numberге биз string'ти кошуп атабыз. Бул учурда биздин бул жердеги амалыбыз уже string'ке өтүп калды. Андан кийин ошол эле string'ке бул жерден дагы number'ди кошуп атабыз. Бирок бул учурда, достор, number'ге string'ти, ар дайым number'ге string'ти кошконубузда анын тиби string болуп калат. JavaScript'те бир өзгөрмө кийинки учурда маанисин өзгөртүшү мүмкүн. Бул жерде мисалы x азыр string болуп турат, андан кийин кайра эле number'ди ыйгарсак, number болушу мүмкүн. Азыр бул жердеги жоопту көрө турган болсок, мисалы 5ке 5ти кошконубузда бул жерде 10 келип чыкпайт, 5ке 5ти кошконубузда 55 болот дагы. Андан кийин 55 уже string болуп калды. Ал string'ке number'ди кошконубузда кайрадан эле ал string болуп калат да, бизге жооп 556 деген келип чыгат. Жана бунун type of x'ти көрө турган болсок, бизде тиби string болгон болот, достор. Караңыздар. Ошондой эле азыр string болду, кайрадан эле ошол x'ка 10ду ыйгарганыбызда биздин өзгөрмөбүз кайрадан тибин өзгөртү дагы, өзү 10го барабар болду. Type of x'ти көрсөк, тибибиз кайра өзгөрүп калат, достор. Бул жерде 10го барабар болду x'ыбыз, жана тиби number болуп калды, достор. Ошондой эле, достор, дагы бир мисал катары көрсөтө берейин. X'ка мисалы 5ти кошуп туруп, андан кийин кандайдыр бир санды кошсо, символду кошсок дагы, бул жерде бизде 5, андан кийин ABC деп чыгышы керек. Себеби number'ге string'ти кошушкондон кийин дайыма string келип чыгат, достор. Достор, ушуну менен сиздер менен биз примитивдүү типтерди өттүк. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.